Гезит алгыла, гезит депчи. Ошентип эле кыйкырып сатчу элеңиз? Кыйкырбасаң болбойт да. Кыйкырбасаң сода болбойт. Үйгө акча алып келе баштадыңызбы? Өзүм 11 жаштамын, мектепте окуйм. Мен үйдү бактым да, мындайча айтканда. Гезит сатуу менен эле уланып жүрүп олтурдубу? 18 жылда биз апам экөөбүз бир 5-6 үй алдык да. Жакшы эле болуптур. Мен бизнестин сырларын үйрөнгөн китеп окудум. Алла тааланын да каалоосу болуш керек да. Кыргыз негизи мындай эт жегенди жакшы көрөт, казык арта. Негизи сушу пицца деген бул бактылуулук тамагы деп айтылат да. Бул эми жапондуку да. Исламда карманбайт да негизи. Халал индустрия өзү текшерип, кээ бир шек күмөндүүлөрдү токтотуп, Ушу кыргыздын канында мындай кыргыз бизнес кыла албайт. чоң компания түзөм десең, анда окуш керек да. Саясатка кетсем деп бир ушундай нерселер болгонбу? 4-курска келгенде мен бир нерсени түшүндүм. Ошол саясат мага болбойт экенинчи. Европага барып иштеп келдим, Орусияга барып иштеп келдим. Моунча акчам бар. Эми кантсем болот дегендер көп да. Бизнес ачып алып анан кайра жабып атышпайбы? Ошолордун көпчүлүгү ушундай мигранттар да. Жаш куракта көп акча кармаган адам көпкүсү келет. Бүгүнкү тапкан акчаң эртең да табылат деген нерсе жок экен да. Намаз окуйм деп атасыз. Мындай жөн эле окубайсыз да. Бир максат менен окуйт. Адамдын көңүлүн бура турган нерселер аябай көбөйүп кетти да. Адам өзүнүн максатын жоготуп коет да, оңой элечи. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги конок ким? Мен ошону тааныштырып койсом, Жайнак Турумов, Масахира суши бар жана пиццерия тармагынын негиздөөчүсү. Кош келипсиз биздин студияга. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Эми мага баягы саясат жаатында, башка тармактар боюнча мындай коноктор келет, анан бирок ушул ишкер келгенде ишкердин башынан өткөргөндөрүн угуу мага кызык да. Анткени чыныгы турмушту айтат. Акчаны акчага кошкон, акчаны көбөйткөн, башынан өткөргөн ысык суугу мага мисалы үчүн кызык да. Ошон үчүн бүгүн көрүүчүлөргө мен айтып коеюн, баягы акчаны акчага кошуп, кантип акчаны көбөйтөмүн. Мисалы үчүн азыр баланча жака барып иштеп, анан азыр колумда мынча акча бар. Ошону кайсы бизнеске салсам, эмне кылсам дегендерге мындай жакшы мүмкүнчүлүк ачык айтайын. Анткени менин алдымда турган ушул ишкерден ушул азыркы жанагы суши бар, пиццерия тармагын мындай бутка тургузуп алганга чейин кандай кыйынчылыкты көргөнсүз, кантип ушул деңгээлге жеткенсиз, ушул багытта сурайм. Анткени ошол нерсе мындай көрүүчүлөргө кызык деп ойлойм. Уруксат болсо мындай суроолорумду баштай берейинби? Болот. Эми Жайнак мырза, кыргыз негизи мындай илгери негизи соодага жок калк болгон. Анткени тоодо мал чарба менен дегенде мал жандуу калк. Анан сиз кантип ушул соодага кантип келип калдыңыз? Мындай башатынан айтып берсеңиз. Негизи ошол мен 1 жашка чыкканда ата энем ажырашып, анан апам Бишкекке келе берген. Анан мен тайкелерим колунда чоңойдум. Анан 2-классты бүткөндө ошо апамдын колуна келдим. Бул ошо 95-жылдар болчу. Анан апам 2-чи турмуш курду ошо 96-жылдары. Анан ошол баягы атам деп коёму, 2-чи атам деп айтылабы. Ошол баягы журналист болчу да. Журналист болчу. Журналист болчу. Андан кийин ал убакта 90-жылдар акча жок. Анан айлыгынын ордуна газета берген экен. Ошол газетаны өзүңөр сатып акча чыгарып алгыла депчи. Ошо баягы Кыргыз караван деген гезит эле ошонун 1-чи сандарын алып келген 97-жылы үйгө. Анан мага ошо базарга алып чыгып сатып көрбөйсүңбү деп айтышты. Анан мен ал убакта ошо 11 жашымда болчу, 4-5 класс болсом керек. Анан базарга алып чыгып, ошо Ош базар бар эле ал убакта. Ошо 97-жылы ошо соода башталган да. Ошо баягы базардагы отуруп соода кылгандарга газета сатчым да, кыдырып, кыйкырып ошо газета алгыла деп. Андан кийин барып отуруп ошо башка газеталарды кошуп сатып баштадым. Мисалы эртең менен окусам, түштөн кийин барып сатчымын. Эгер түштө окуган жылдары эртең менен барып сатчымын да. Мындай тартынып, дароо эле шыр эле кеттиңизби соодага? Мындай тартынып эми
эл көрсө кантет, эми мен окуучу, өзүм мектеп окуучусу болсом, анан соода кылып атсам дегендей ошондой барьер болду. Негизи ошондой болгон жок. Эмнегедир ошондой тартынуу болгон жок. Анткени бул кийин өзүм да ойлондум ошого эмнеге мындай болду депчи. Бул биринчиден ошо баягы жокчулуктан, ачкачылыктан, башка бирөөнүн көзүн кароодон качуу болсо керек да. Мисалы тайкелердин колунда чоңойгон жылдар, баягы анан үйдө баягы эми 90-жылдар билесиз да, азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жок болчу, каатчылык, дасторкондо нан менен чай болсо жакшы болчу да. Ошолордон качуу болсо керек да, бул баягы аракет. Өз алдынча жол издөө, жол издөө ошол. Анан мындай гезит сатканда баягы мен эсиме түшүп кетти да. Чыңгыз Айтматовдун Гезитчи Дзюо деген чыгармасы бар. Ошол жерде бала гезит сатат. Чуркап кәдимги гезит алгыла, гезит депчи. Анан ошондой ошентип эле кыйкырып сатчу элеңиз? Ооба. Кыйкырбасаң болбойт да. Кыйкырбасаң соода болбойт. Анткени эл көп базарда. Эл сен айырмаланышың керек башкалардан. Сени байкаш керек, көрүш керек. Айла жок кыйкырга туура келет да. Демек бизнес практика жүзүндө сизге ошол нерселерди үйрөтүп атыптыр да. Ооба. Анан ошондо кандай гезит өтө баштадыбы, киреше түшүп сүйүнө баштадыңызбы, үйгө акча алып келе баштадыңызбы? Ошондо 11 жашымда мен апам төрөп үйдө отуруп калды. Анан ошо иним бар эле, 97-жылы төрөлдү. Анан кийин дагы бир иним 99-жылы төрөлдү. Апам үйдө болуп калды ал жылдары. Анан ошо мен үйдү бактым да, мындайча айтканда. Баягы базарларда газета көтөрүп сатып жүрүп, ошол бир үйдү бактым деген. Өзүңүз мектеп окуучусуз? Өзүм 11 жаштамын, мектепте окуйм. Анан кийин баягы биринчи ошо бир эле газетаны сатсам, кийин кошумча башка газеталарды алып сатып баштадым. Кийин китептерди кошуп сатып баштадым. Ал убакта ошол баягы Бриллиант жылан деген китептер жаңы чыгып, мындай аябай жакшы өтүп аткан жылдар эле. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү деп сериал менен чыкчу ал китептер. Ошолорду дагы көтөрүп сатып, ушундай. Анан ал аркылуу баягы дагы башка китептерди кошуп сатып, ушул башталган да. Кийинчерээк ошол Ош базардан бир орун алып, анан ошол орунда иштеп баштадык, баягы точка деп коебу. Андан кийин ал точкада ошо баягы апам экөөбүз иштеп баштадык. Мисалы эртең менен мен окууга кеткенде апам иштеп турат, анан мен мектептен келип өзүм иштейм, ушундай кылып иштеп баштадык да. Сабакка дагы жетишчүсүз? Берки гезит бизнесине да жетишчүсүз, э? Ооба. Эми баягы билбейм, бирок мындай мектепти деле таштаган жокмун да, эмнегедир. Себеби кандай болду билбейм. Бирок жакшы эле акча тапчусузбу ошондо? Ооба. Мисалы эми ал убакта азыркыдай кымбатчылык эмес да. Баягы акчанын күчү бар. Мисалы бир газета 1-2 сом болчу, мисалы 2 сом ушундай. Анан продуктлар арзан болчу ал убакта, азыркыдай эмес. Анан азыркыдай мисалы расходдор көп эмес болчу ал убакта. Ал убакта мисалы тапкан акчаңа уун, нан үйдөн жасамай, азык түлүк үйдөн жасамай тамактарды, мисалы азыркыдай кафе, ресторандарга бармай, жок, расход жок. Ошон үчүн баягы тапкан акчаң дагы берекелүү болчу да. Мектеп өзүнүн сабагын берип аткан экен. Турмуш болсо, бизнес өзүнүн сабагын алып аткан экенсиз да, ошондойчу. Анан мындай бир көңүлүңүз калган учур болдубу, мындай ушинтип эле иштей беремби деп, же такай кызыгып, улам бир кызыктырып, акча түшкөн сайын кызыгып аттыңызбы, мындай мотивация? Мисалы ошол баягы Ош базардан биз точка алдык да. Ошол жерде отурган жылдары, мисалы кышында суукта отурасың. Анан азыркыдай Ош базар азыркыдай эмес болчу ал жылдары. Баткак, тизеден баткак. Жайында ысык, кышында суук. Ошол жерде иштеп жүрүп мен бир
дагы бир мотивация болду, ушул жактан чыгыш керек, ошпалардан чыгыш керек. Кантип чыгыш керек дегенде, мен баягы газета китеп сатып жүргөндө ошол жерде газета китеп окучумун да. Себеби азыркыдай баягы интернет жок эле, телефон жок эле, үйдө дагы баягы бузук телевизор бар эле, анда көрүлбөйт ал дагы. Бир гана жол бар, ошол китеп газета окуш керек. Китеп газеталарды окуп жүргөндө баягы ал жердеги каармандар, ал жактагы баягы ийгиликке жеткендер, ошолордун баягы басып өткөн жолдору, булардын баардыгы бир мотивация болду да. Ошол баягы ош базарда эле жүрө бербей, бир өсүш керек болду, өнүгүш керек болду да. Кайсы гезиттерди окуш элеңиз ошондо, мисалы? Кайсы гезиттер? Ал убакта элге кеңири сиңилген газеталар бул Асаба деген газета эле, ошо Белис Эшимканов, Алым Токтомушев, көптөгөн атактуу журналисттер иштечи, ошолордун баарын окуп турчумун. Кыргыз караван деген бар эле, жана развлекательный, оюн зоок газетасы. Ошолорду окучумун. Андан тышкары майда Аалам деген гезиттер бар эле, ошолордун баардыгы. Демек ошол билинбегени менен ошол убакта сиз сезген эмес болушуңуз керек. Ошол кылып аткан бизнесиңиз акырын арт тараптан сизди тарбиялап аттыр да. Мектептен бир сабак алып атасыз, теорияны, предметтерди. Экинчи жагынан турмушка аралашып, гезитти сатып жүрөсүз. Ал гезитти өткөрүш керек, ал гезитке акча түшүрүш керек. Анан үчүнчүсү, ошол гезиттеги жазылгандарды окуйсуз. Ал дагы бир сизге тажрыйба кошуп аттыр да, билинбей бизнесмен. Анан үстүнө ошол Асаба деген гезит чыныгы бир турмушту жазчу, креативдүү мамиле, жашоого креативдүү мамиле кылууну мындай үндөп турчу да. Биринчи бети саясат, ортоңкусу бир маданият, идеология, аягында болсо бир ушул жаштардын бир үнү дегендечи, ошонун баарын эле мындай барактап окучусу да, саясатын деле. Ооба, сөз. Кандай анын пайдасы тийди ошол гезит окугандын, деги эле окугандын пайдасы тийдиби? Ооба, мисалы мен азыркы учурга чейин, мисалы азыр интернет өнүгүп, баягы отурсак эле телефон чукулап калып атат. Бирок ага карабай күндө 25-тен 60 бетке чейин китеп окуп турам да. Азыркы учурга чейин. Азыр деле китеп окуп. Азыр деле күндө болбой калды дегенде 20 бет окулат. Жакшы бир убакыттарда кээде 60-100 бетке чейин окуйм да. Ушундай китептерди окуп турам. Ошентип бизнестеги алгачкы ушу бала кездеги чыйрыңыз ошентип гезит сатуу менен эле уланып жүрүп олтурдубу же башка андан кийин кандай этап болду? Андан кийин ошол биздики негизи ошо 97-жылы башталды газета китеп боюнча. Андан кийин 2015-жылга чейин уланды газета китеп сатуу. Анан 2014, 2013, 2014 жылдары бир газета китеп өтүүсү азайып баштады да. Азайып баштады. Себеби баягы интернет, телефондор келип баштады. Көпчүлүк баягы газета карабай эле жаңылыктарды интернеттен көрүп башташты да. Анан бул нерсени мен байкап, демек бунун келечеги жок турбайбы деп, анан ошол кездеги бүткүл ресурстарымды чогултуп, участогум бар эле, ошону сатып, анан кийин машинам бар эле, ошону сатып, үйүм бар эле, анда сатып отуруп, анан ошол кечиресиз, үйүм бар эле деп атасыз, машинам бар эле, участогум бар эле деп, ошончолук киреше тапканга мүмкүнчүлүк болдубу ошол гезит бизнесине? Эмне киреше таптыңар, мында ачык эми сыр болбосо? Негизи ошол 18 жылда биз ошол апам экөөбүз бир 5-6 үй алдык да. Жакшы эле болуптур. 5-6 үй алдык, машина жакшы эле деңгээл болду. Себеби апам өзү сарамжал, анан эмгекчил адам эле. Баягы үйдө жаткычу эмес да. Өзү дагы отурчу эмес. Көп иштечүбүз да. Жалкоолукка эмес, мындай эмгекчилдикке ошондо тарбиялап чыкканда, анткени апанын, эненин тарбиясы дагы өзүнчө бир маанилүү го. Ошондой кылып тарбиялап чыккан да. Ошол эмеге сиңип калат экен мага. Себеби азыр үйдө өзүмдүн балдарым дагы жатып калса эле жакпай башташат да. Жок дегенде ишке барып ойноп келгиле деп кубалайм да. Бир орунда турбаш керек. Бир орунда жатпаш керек. Же окуш керек, же мектепке барыш керек, же үйдө китеп окуш керек, же болбосо эшикке чыгыш керек. Жана жерден сөзүңүздү бөлүп койдум. Анан ошентип машина, үйдү сатып, анан кайсы башка бизнеске оодуңузбу же эмне кылдыңыз?
ооба биз ошол 2014-жылдары 2015-жылдары баягы газета биздин тармак түшүп баштады. Анан бизде Дордойдо бир клиентибиз бар эле. Ошол баягы кээде китеп алып калчу да бизден. Анан мен ошол жака барган сайын анализ кылчумун да. Ошо канцтовар, мектеп китептери чыгарган жак эле да ал жак. Ошондой ряд эле. Ошол жака барган сайын баягы ушул жака келсемби деп жүрчүмүн эле. Андан кийин бир момент болду. Ошо бир моментте бир айдын ичинде бүт өзгөрдү да. Өзгөртүп ошол жана алчыларды алып, сатчыларды сатып Дордойго которулуп кеттим. Дордойдо болсо ошо 2016-жылы бир контейнер алып, анан кийин мектеп китептерин, анан жомок китептер, анан ушулар менен башталды да. Кийинки экинчи тармак. Ошол бир бизнестен экинчи бизнеске өтүү чечимин кабыл алган ошол жылдары сиз канча жашта элеңиз? Ал убакта уже возраст келип эле калган, жакшы 30 жашта болуп калгам, 30 жаш. 30 жашта аны муну көрүп, бизнестин өйдөлүгүн көрүп туруп анан ошол чечимди кабыл алыпсыз. Китеп бизнесине, Дордойдо китеп сатуу боюнча. Ал китепти эмне бир басмакана аркылуу сүйлөшүп, ошондой кылчу элеңер же кандай? Заказ. Басмаканаларга сүйлөшүп, эми басмаканаларга деле заказ керек, аларда чыгарыш керек бир нерсе. Алар менен келишим түзүп, чыгарып, ошондой иштешкенбиз да. Китеп бизнесинен деле жакшы киреши болдубу же ал жакта кандай болуп калды? Негизи ушул жерде да бир нерсени айта кетиш керек. Мен ошол Дордойдо иштеп баштаганда бир нерсени байкадым. Себеби мен менен киргендер, чогуу киргенде конкуренттер болду. Бирок бул жерде бир нерсе бар экен. Баягы Ала Талаандагы бир каалоосу болот экен да. Мисалы, Дордойго бир жылы 100 адам кирсе, ошонун 90-95 иши болбой калат да. Бирок баардыгы эле эртең менен 4-5те турат. Баардыгы эле бир моментте барып ачат, баардыгы эле бирдей иштейт. Бирок арасынан ошо 4-5 ийгилик болот экен да. Анан бул жерде мен ошо бир нерсени байкадым. Демек бул жерде адам өзү мен мындай кылган үчүн мындай болду, мен акылдуу болгон үчүн байдым, же болбосо эрте турган үчүн байдым, же болбосо башкача болгон үчүн мындай болду эмес. Бул жерде Ала Тааланын каалоосу менен дагы дал келиш керек сенин максатың. Ошол маанилүү экен да. Ошол маанилүү экен. Жанагы атайын бизнестин сырларын үйрөнгөн китеп окудум, же акчам көп үчүн ушундай кылдым, местам, точкам жакшы ошон үчүн деген бул кийинки пландагы маселе экен да. Негизи себептерин аткарабыз. Окуйбуз, жакшы жерден, элге өткөн жерден точка алабыз, себептерин аткарабыз. Бирок ал нерселер деле сага кепилдик бере албайт сен байып кетериңечи. Себеби алнайлардын деле көбүн көрдүм да. Алнайлардын да көбүн көрдүк, баягы болбой калып атты да иштеричи. Демек бул жерде Ала Тааланын да каалоосу болуш керек да. Бирок себептери бизден аткарылыш керек. Ооба. Андан кийин бизнес кандай нукта жүрүп отурду? Андан кийин мен ошол 2 жыл Дордойдо иштегенде 2016-2017 жылы иштеп атканда ал жактан да бир нерсени байкадым. Бул жерден дагы мен каалаган акча таба албайт экенмин депчи. Себеби мен баягы айтпадымбы, газета китеп көп окуганымдан мурунчу баягы анан менин бир максатым койгом өзүмө. Ошо баягы миллиардный компания түзүш. Мисалы, бир үй алып, машина алып, анан улам жыл сайын чет мамлекетке чыгып, мындай чыргап эле жүрүп өтүп кетиш эмес. Кандайдыр бир миллиардтаган долларлар айлана турган бир компания түзүш максат болгон да. Ошол нерсе өзүнөн өзү эле келип калды. Анткени ошол жылдарда билесизби, жанагы кантип бай болуу керек, бизнестин сырлары дегенде ушундай китептерде баракча болуп, буклет болуп чыга баштаган учур эмес беле. Анан ошондойлорду окудуңузбу ошо? Ал китептердин баарын окуп чыктым болуш керек. Мисалы, ошол кездеги азыркыдай кыргызча которулуу элек болчу. Чет мамлекеттен алып келген учурлар болду. Биякта китепканалардан алып
баягы российский компаниялардын китепканалары бар эле, ошолордон алып бүт жана бизнеске тиешелүү китептердин баарын окуп чыкканбыз да. Бирок ал китептер баягы рекламасы жактуу эле болот экен да. Негизги баягы деталь деп коет го, жанагы майда чүйдөлөрүн айтпайт экен. Ал жерде болгон баягы кээ бир үстүңкү гана нерселер айтылат экен. Айрыкча ошондой куракта баягы акча, жаш куракта көп акча кармап, жакшы бир акча кармап калган учурда адам деген акылы бир аз жакшы калыптан элек. Көп акча кармаган адам көпкүсү келет. Көп ошондой көпкөн менсинген, өзүн мындайча айтканда ошол чөйрөнүн жылдызы сезген ушундай бир сыноолор дагы болдубу? Ооба. Мисалы ошо айтпадымбы, 4-5 класста эле акча кармап баштадык да. Бул аябай зыян экен, себеби ошол кезде эле баягы мектепте классташтардан бүт баарына мисалы тамак алып берип, пирожки алып берип, ал убакта пирожки эле. Анан кийин мектепти бүтөрдө дагы ар кандай баягы көп дегендейчи. Көп алуучулар болгон. Анан бирок бир учурлар болду. Мисалы 2008-жылы мен Москвага барып келдим. Москвага барып, ал жакта да иштеп келдим. 5-6 ай повар болуп иштегем ал убакта. Анан ошондо түшүнгөм да, баягы бүгүнкү тапкан акчаң эртең да табылат деген нерсе жок экен да. Бүгүнкү жашооң эртең да ушундай эле темп менен уланат деген нерсе жок экен да. Себеби баягы мен Москвада жүргөндө 20 киши 2 комнаталык квартирада жашаган учурлар жашап келдим да. Анан жумушка барганда баягы ар кандай абалдарга душар болосуң. Ошондо баягы жаш кездеги көпкөндөрдүн баардыгы ошол жерде калды да. Себеби кийин түшүнүп калдым. Демек баягы туруксуз экен депчи, көп нерсе. Мектепте окуганда негизи 3 алган, 4 алган, 5 алган окуучу деп бөлүнөт эмеспи? Отличник, ударник, анан двоечниги да бар, троечниги бар. Мектепте кандай окуучусуз негизи? Мектепте негизи мен апамга айтпадымбы, аябай эмгекчил адам болчу да. Үйдө да тынч отургусуз эмес да, окутчу да. Оку депчи. Же болбосо иште деп. Анан үйдө дагы же болбосо эшикке чыгып ойно депчи. Анан баягы ойноп да келесиң, иштеп да келесиң, анан окуунун планын толтурчу да. Анан мен баягы ударник болуп бүттүм. Кийин 11-класс бүткөндө ОРТга тапшырып, кээ бир отличниктерден да көбүрөөк балл алгам да. Анан жанагы 50% скидка менен университетке өткөм. Ошо балдын негизинде ушундай болгон да. Себеби кайра келип эле баланын тарбиясы маселеси козголуп кетип атат да бу жердечи. Мына азыр бала чакаңыз бардыр. Бизди көрүп аткан жаш ата-энелер бар, бала чакамга кантип тарбия берсем деген. Ошого насаат иретинде, кеңеш иретинде, эми акыл үйрөтүү эмес, кеңеш иретинде мындай ушул тарбияда балага кандай жагына маани бериш керек? Баланын дээри болот, мектепте кайсы бир предметтерди окугусу келбейт. Анан ата-эне деген эмне үчүн баарынан 5 албайсың дейт. Эмне үчүн мындан 2 аласың? Баланын болсо кайсы бир нерсеге кызыгуусу болот. Сиздин кызыгууңуз кайсы предметтерге болчу? Бул жерде мындай нерсе болду. Мен 97-жылдан баштап 2005-2006 жылга чейин ал убакта үйлөр арзан болчу да. $2000-$3000, $5000. Ошол убакта 3-4 үй алып койгонбуз да. 3-4 үй? 3-4 үй алып койгонбуз, иштеп жүрүпчү. Анан менде мындай ой болгон да, бизде болду, үйүбүз бар, баардыгы бар деп бир учур болду менде. Баягы өзүм да жашым баягы 11-ди бүтүп, ушундай бир переходный возраст баягы. Анан баягы ар кандай туура эмес иштерди кылып, ошол баягы эмеге үйгө таянып, мен үйүм бар дегендей кылып, баягы мотивация жок,
себеби уже бар да. Чыкчу чокуларга чыгып койдуңуз деген өзүңүздүн курагыңызда. Ошондой болгондо ал көпкө уланды, бир 4-5 жылга уланды. Анан азыр мен балдарыма айтып калам, силер эгер мен силерге үй алып бербейм, силерге кандайдыр бир акча бербейм, силерге азыр мен окутам, анан кийин баягы окууну бүткөндөн кийин өзүңөр иштешиңер керек, өзүңөр үй алышыңар керек. Эгер мен азыр баарын даярдап койсом, силерде мотивация жок болот, анда жашооңор кызыксыз болуп калат. Только туура эмес жактарга колдонуп баштайсыңар убактыңарды депчи. Себеби мен өзүм башыман өткөн да. Ошентип айтам да. Мектепте мисалы үчүн жалаң бешке окуган, беш алгандар чыныгы турмушка келгенде 2 алып калган учурларды билип жүрөбүз. Ооба, 5 алып тытынып, ошол окуучу кезинде эле тытынып аткандар ошол турмушта дагы алдыңкы ошо окуучу кезде 5 алгандай болуп бир ийгиликтерге жетишкен учурлар да бар. Бирок ошол 5 алгандар турмушта турмушу жакшы болбой, анан жанагы мен начар окуду деген балдар тың чыгып, турмуштун анымысын үйрөнүп, ирденип, тың жашаган мисалдар да бар да. Ушул боюнча эмнени айта аласыз? Негизи ошол мен жанагы 2017 жылдан 2017, 2018, 2019 жыл 3 жыл онлайн курста окудум. Америкалык курс болчу. Америкада онлайн курс 3 жылда ошо бизнес тандоо, анан инвестиция, анан финансовая грамотность үчөө окутуп чыктык да. Анан ошол жерде бир нерсе айтылат да. Адам биринчи өзүнүн жөндөмүн тапса жакшы болот да. Мисалы мен баягы Дордойдо иштеп жүргөндө 2 ай иштеп, 2 ай сезон 2 ай эле болчу, анан 10 ай бош болчук да. Анан 10 айда мен тынч жата албай, аябай кыйналчумун да. Аябай кыйналчумун. Бул жана пытка деп коет го. Ошондой эле болчу да. Тим эле мындай жашоо токтоп калгандай. Себеби ары бери чуркап жүрүп, иштеп, тынымсыз иштеп жүрүп, анан бош калганда чындап эле пыткадай болот да. Анан ошол жерде баягы американский эмеде окудум да. Ошол жерде айтылат да. Биринчи сен өзүңдүн жөндөмүңдү табышың керек депчи. Мисалы бизнеске кирип атканда дагы сен тобокелчи болушуң керек. Көптөгөн кыйынчылыктарды көтөрө алышың керек. Жана напряжение деп коет. Ошодон рахат алыш керек. Көтөргөн бул бир рахат ала алыш керек да. Неге? Анткени жашооң ошо менен өтүп атат да. Мисалы жанагы сиз айткандай отличниктер кандайдыр бир жашоодо бир кесипти тандашты башка адамдар, мисалы ар кимдин ар кандай кесиби бар. Эгер ошол кесибинен рахат алып атса, ошол кесиби өзүнө жагып атса, бул негизги нерсе ушул да. Көп акча табыш же болбосо ийгиликке жетип кетиш деген бул негизги нерсе эмес да. Бала чаңыздан турмуштун ысык суун көрүп, жанагындай гезит сатып, анан кийин Дордойдо китеп сатып, бизнестин нугун өзгөртүп, акылыңыз ошого мен башка бизнеске өтүшүм керек экен деп, андан кийин жанагындай китептерди окуп, которгон жанагы кантип бизнес түптөө керек, кантип акчаны көбөйтүү керек дегенди да кошо окуптуз. Анан кийин ушу Америкага барып окудуңузбу же кандай? Жок, биздики мындай болду. Мен ошо YouTube'дан ар нерсени көрө беришим да, баягы кантип ийгиликке жетсе болот деп эле ушинтип эле басып жүрчүм да. Ар кайсы нерсени көрүп элечи. Ошентип жүрүп отуруп анан бир курска жазылып калдым да. Ал жакта бизнес тандоо, адам өзүнүн жанагы өзүнүн табыш эмеде кесип жагынан, инвестиция боюнча. Анан ошол жерден чындап баягы көп нерселерди үйрөндүм да. Себеби бул капитализм Америкада 200 жылдан ашык капитализм да. Бизде болсо 30 жыл эле болду да. Демек капитализмди жакшы түшүнүш үчүн ошо капитализм көп тажрыйбадан өткөн жактардан билим алган жакшы экен да. Демек сиз онлайн билим алдыңызбы ошондо Америкадагы жанагы 3 жыл бизнес тренерден? Ооба, 3 жыл онлайн сабак алдым. Онлайн болгондо ал жерде интернеттен баягы 10-15 киши катталат.
тияктан баягы бизнес тренер деп коет го. Алар баягы суроолорго жооп берет, анан практикалык түрдө көргөзөт, сопровождение кылат, ушундай да. Негизи ушу бизнес тренер, бизнес коуч дегенде эле ушу алдап аткандай, эптеп эле баарын чогултуп алып, акча жыйнап аткандай кабыл алгандар да бар да. Анан ал ушул 3 жыл окудум деп атасыз. Онлайн өзүңүз таап, YouTube'дан издеп, интернеттен издеп, анан Америкадагы бир бизнес тренерден 3 жыл мунун пайдасы болдубу негизи? Пайдасы болду. Себеби мен ошонун натыйжасында бизнес тандоо дегенди ошону үйрөндүм. Азыр мисалы көптөгөн бизнестерди карап отуруп, ошондо ачпай туруп эле бир аз окуп койгондо көптөгөн акчаларын эконом кылышмак деп ойлоп атасың да. Баягы бооруң ооруйт да. Себеби билесиң да, ал болбой турганынчы. Анткени бизнес тандоо деген бул өзүнүн жанагы эмелери бар да. Кандай болуш керек, кандай көрсөткүчтөрү бар. Базалык эрежелери бар. Эрежелери бар. Ошол эрежелерге салганда чыгыш керек да. Баягы 2-2 кошкондо 4 дегендей элечи. Бизнестеги так эрежелер бар экен да дейм. Ошол эрежелерди билбеген адам баары бир жыдыйт, утулат дегендей. Ооба, мисалы эгер көп акчаң көп болсо, аябай эле көп болсо, баягы тажрыйба катарында салып койсоң болот. Эме жок баягы. Бирок бизде болгон чогулткан акчаңды баягы жөн эле барып сала берген туура эмес да. Анан ошонун Америкадагы бизнес тренерден, коучтан алган ушул тажрыйбаңыз, илимиңиз, окууңуз, анан реалдуу турмушта кантип анан пайдалана баштадыңыз? Мен биринчи жатып алып, баягы катышып, ушинтип жүрө бердим баягы. Бирок убакыт өткөн сайын баягы ойгонуп баштадым да. Ойгонуп баштадым дагы, анан кийин уже иш жүзүнө өттү да булчу. Ошентип баягы бизнес тандоп, биз көптөгөн бизнестердин арасынан ошо тамак ашты тандадым. Себеби өтө көп акча керек эмес. Мисалы жанагы кээ бир бизнестер бар. Мисалы азыр жана строительство өнүгүп атпайбы bizde. Ал курулуш. Ал жакка көп акча керек да. Башталганда эле 500 миллион доллардан башташ керек да. Бул жерде болсо ошо биз баштап аткан учурда азыр баягы инфляция болуп кетпеди. Ал убакта 40 миң 50 миң доллар болсо жетиштүү болчу да. Ушул тамак аш жана бизнеске кирип кетиш боюнчачы. Демек бул риск жагынан алганда дагы өтө чоң эмес. Баягы миллион доллар кетпейт. Анан ошого кирип калган себебим ошо болду да. Баягы тамак аш жагына кирип калган себеп. Бул тамак аш жагын боюнча бизнести мен кирейин, ушуга киришейин деген нерсе бул тобокелчилик болдубу? Эми көрөйүнчү болсо болуп кетер деп, же сиз так максаттарды билип, буга чейинки тажрыйбаңызды колдонуп, так максатты көрүп турдуңузбу? Же эмне болсо ошо болсун бир тобокел кылайын деген болдубу? Эми 50-гө 50 болду да бул жерде. Мисалы ошол окугандык, анан кийин баягы анализ кылуу, мисалы биякта ачыл электен мурун биз 1 жылдай анализ кылдык да конкуренттердичи. То есть биякта уже ачылып иштеп аткандарды анализ кылдык. Анан болобу болбойбу депчи, анан эмеге барып Россияга барып атайын сатып келдик да. Бир жума окуп ал жактан. Эмнени сатып келдиңер? Биз ошол Красноярскиде бир 3 точкасы бар. Мир суши деген бар эле. Суши саткан кафе, ресторан болчу. Ошонун тажрыйбаларын сатып алалы деп барып окуп, бир канча акча берип аларга сатып алганбыз да. Кадимкидей эле ошол тамак аш болгондо эми тамак аштын ичинен дагы суши бизнесин. Ошону кадимкидей сатып алдыңарбы барбы? Ошол өнөрдү кантип кылат, кантип эмне кылат деп. Сатып алдык. Анан аларды сатып алгандан кийин дагы келип ачканда ошол 2020-жылы ачылды, февралда. Биринчи точканы ачтык февралда. Мартта уже пандемия башталды. Анда дагы сыноо болуптур да. Ооба, пандемия башталып, жолдордун баары жабылып, баягы үйдөн чыкпагыла деп ошентип, бирок биз баягы жеткирүү кызматында иштеп аттык. Бирок баары бир баягы өзүнүн чыгымдарын жаппай атты да. Анан мен баягы Дордойдон таап келген акчаларды кайра салып отуруп, ошол бир 7 айбы 8 ай минуста иштедик.
анан такыр эле болбой калды. Анан мен айттым, сатайын деп чечтим. Ошол Мир суши деген ошо сатайын деп чечип баягы сатайын дегенге чейин да бир суроо. Ошол кыргыз негизи мындай эт жегенди жакшы көрөт, казык арта, анан ушул эт жагына, тамак жагыначы. Анан суши деген бул таптакыр башка калктын маданияты да негизичи. Суши деген кыргыз бул кантип жана таякча менен жеш керек деп ошо жагында бир ойлонуп көрдүңөрбү? Бул сушини баштаса Кыргызстанда анын эл жейби, жебейби деп мындай изилдедиңерби биринчи? Ооба. Негизи суши пицца деген бул жанагы бактылуулук тамагы деп айтылат да. Бакыт учурунда алына турган тамактар да буларчы. Мисалы акча көп учурда же болбосо майрамдарда алына турган тамактар. Жанагы атай аспет деп жеп дегенде, түрдөп дегенде. Пандемияга чейин бизде экономика жакшы эле болчу да. Элде акча бар болчу. Акча бар кезде баягы эмеде көбөйөт да расход. Расход көбөйгөндө эмне кылат? Бир күнү шашлыкка барат, бир күнү сиз айткандай чучукка барат, бир күнү ашка барат. Анан бир күнү мисалы сушиге келет дегендей да. Пандемиядан кийин ал нерсе жоголду. Мисалы акча жок эч кимде. Акча жок болду. Демек бактылуулук тамага керек жок. Акча жок. Ошондой болду да. Анан биз баягы сатка чыгардык. Саталы депчи. Себеби мен улам Дордойдон акча алып келип салып берип тажадым да. Анан тиги орус Россиядагы франшизаларга дагы айттым. Жабам же сатам деп. Алар дагы эме кылды баягы. Анда договорду эме кылалы, токтотолу деп. Анан буга чейинки канча болду ошолордун баарын эсептешели деп эсептешип, анан алар менен баягы коштошуп, жакшынакай абалда коштошуп, анан ошол жерден бир нерсе болду. Мен баягы бизнес тренерде окугам да ага чейин, инвестиция боюнчачы. Анан инвестицияда бир нерсе бар. Мисалы элде кризис болсо дагы, болбосо да, болгон күндө дагы, же болбосо кризис болгондо да, болбогондо да кээ бир эшиктер болот да. Өзгөчө кризис учурунда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Биздики мурун мисалы эл көп барбаган жерде болсо, анан кризис учурунда көптөгөн ашканалар, көптөгөн бизнестер жабылып кетти да. Анан биз ошол эң жакшы жерди таап, ошол жака көчкөнгө шарт түзүлүп калды да. Анан мен сатам деп сатка чыгарып алып өтпөй, себеби акча жок, эч кимде ким алат. Тем более пандемиядан кийин. Анан айла жок баягы көчүрүп, атын алмаштырып, бүт жана менюн алмаштырып, форматын алмаштырып, дизайндарын алмаштырып, жаңы бир бизнес түзүлдү да. Жаңыга өтө электе. Ошол эски эмне үчүн ошондой болуп калды? Атайын эми суши тамак аш жагынан эми ошо сушини тандадыңыз жана бизнесте. Анан кийин жеке өзүңүздөн жана пандемияны айтып атпайсызбы себеби деп, бирок өзүңүздүн дагы бир катачылыктарыңыз ушул бизнестеги маани бербей койгон жактарыңыз барбы же баары эле туура кетип аткан? Бул жерде ошол бир нерсе бар экен да. Негизи жана башында айттым го, эгер сенде ийгилик болуп калса, бул сенин эле аракетиңдин натыйжасы эмес да. Алла тааланын да каалоосу бар да. Андан тышкары бул жерде ошол жана маданият деп атпайсызбы? Маданият деген бул эл да, баягы ошо коомдун дагы эмеси болот да. Мисалы азыркы учурда мына 2025 бүткүл жерлерде стройкалар болуп, эме өнүгүп атпайбы, ВВП деп, ВВП өнүгүп атат, айлыктар көтөрүлүп атат. Бул нерселердин баардыгы именно ошо тамак аш тармагы баягы башка бизнестерде, көптөгөн бизнестердин бири-бирин көтөргөнгө да себеп болот да. Анткени элде акча бар. Элде акча бар болсо, жана айткандай, бактылуулук тамактары түрдөп бир туруп тиги ашканага кирет, суши жейт, шашлык жейт, палоо жейт, европалык ашкана жагын тандап жегенге мүмкүнчүлүк болот экен да, акча көп. Ооба. Негизи эле баардык тармактар өнүгөт, элде акча бар да. Ошентип жанагы мурдагы суши боюнча ачкан бизнесиңизди жаап, анан бир сыйра таразалап көрүп туруп, жаңы бренд, жаңы бир мамиле, жаңы багыт менен сушини башка бир нукта өнүгөйүн деп
баштадыңар. Ал эмне деген аталыш дагы болду биз суши боюнча? Бул ошол жанагы Масахира Азыркы Масахира деп биз Бишкекте Масахира деп көп эле чекиттерди көрүп жүрөбүз да. Ошонун ээси мына урматтуу көрүүчүлөр. Масахира деп суши жеп, суши буйртма берип жеп жүргөн ошол суши бардын жанагы пиццериянын кожоюну так ушул жигит. Анан кийин мүмкүн болушунча ошо сырларын, эми негизи бизнесмендер сырларын айтпайт, эми мен айттырганга мүмкүн болушунча аракет кылып атам дегендей. Болушунча ачылып берсеңиз, анткени өзүңүз эле көп акча таап бизнесиңизди өркүндөтө бербей, мындай жаштар дагы акчасын ууштап турган не кылайын деп аткандарга дагы мындай насаат болсун. Балким ушул подкастты көргөндөн кийин комментарийлерде жазаттыр. Аны да окусаңыздар мен суранат элем. Телефонун бергилечи деши мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн айта бериңиз. Анан кийин жаңы бренд боюнча баштаңыз. Масахира боюнча кандай этаптар башталды ошентип? Бул жерде бир нерсе бар экен. Мисалы баягы эгер ичиңде бир нерсени билсең, ал баягы жоопкерчилик болуп чыгат да. Динде ошондой го. Бир нерсени билип алгандан кийин жоопкерчилик болуп баштайт да. Ошондой эле бизнесте деле ошондой экен да. Баягы тем более сага ылайык келсе ал нерсечи. Ошол үчүн мен баягы инвестиция, финансовая грамотность, бизнес тандоо деген нерселердин баарын окуп чыккан үчүн бул нерсени улантыш керек болду да. Себеби ал жатып алсам мен кайра эле баягы өзүмдү жеп баштамакмын да. Анан айла жок улантыш керек болду. Мен уланттым. Улантканда дагы кайра эле баягы жана башта айткандай пандемиядан кийин акча жок элде. Анан кайра чыдаш керек болду 1 жыл. 2021-22 чейин биз минуста иштедик да, 2 жылчы. Ошо баягы дордойдон таап келген акчалардын баарын салып эле баягы өзүмө кийим албай, ашыкча тамак албай, ал убакта болушунча экономдоп болгон акчанын баарын эле салып, анан 2022-ден баштап экономика бир аз эметип баштады, баягы элде акча болуп, ордуна келип, анан биздин дагы соодалар болуп баштады. Андан кийин 2022-ден баштап анан кошумча точкаларды ачып баштадык. Баягы кайра эле ошол түшкөн акчага кайра эле. Минуска иштеп аттың деп атпайсызбы? Ошо минус болуп атканын көрүп туруп эле көшөкөрлөнүп эле иштей бердиңерби же баары бир алыста бир максат бар болчубу? Ал минус болсо деле. Эмне азап дейм да, минус болуп атса? Негизи эме болот экен. Баягы шагың сынат дейт го. Баары бир канчалык дух болсо деле, канчалык максатың болсо деле ойлонот экенсиң да. Болбой атсам эмне кылайын депчи. Анан да башта айттым го, кийин өзүбүз баягы бренд ачкандан кийин дагы кайра эле сатсамбы деп ойлонуп баштадым да. Себеби аябай акча салып берип тажадым да. Бирок эч ким алган жок да. Сатка чыгардык 2-3 жолу. Анан мындай эле жаап салайын дейсиң, бирок жалко баягы. Канча акча салынган. Анан жанагы инвестиция боюнча окуган үчүн кайра эле ошол жактан жооп келди мага. Баягы только газды басыш керек. Себеби азыр элдин баарынын абалы ушундай. Сен азыр суурулуп чыгыш үчүн же болбосо дагы келечек түзүш үчүн дагы салыш керек деп анан кайра болбой эле салып отуруп башталып кетти да. Мисалы үчүн могу азыр Кытай ашканалары, Кытай кафе ушундайлар ачыла баштады да. Хого, анан тиги бу дегенде мындай карап, бул Кытайлардын ашканасы баягы халал адал маселеси кандай болду экен, ашкананын ичкерки жагында эмненин пайдалануу болду экен деген мындай күмөндөр пайда болот да. Бизде баягы 80% мусулман калкы дегендей. Тамак жегенде эмнени жеп атам деп ойлоносуң. Анан Масахира дегенде бул эми Жапондуку да. Жапондор эми баягы исламды карманбайт да негизи. Анан бул ошол Масахира деген ошондо суши барды көрүп, кирейин дегенде адамда суроо пайда болушу мүмкүн. Бул өзү мындай адалбы деп же анча-мынча башка баягы адал эмес эттерди дагы колдонуп ийеби? Эми чочконун эти деген ачык айтканда. Ошол жагын кандай силерде? Бизде негизи мен башында мындай деп ойлочумун да. Баягы эт
халал болсо эле болду депчи. Анан кийин жана азыркы бизде халал индустрия деген бар да, жана Мыктыбек Арстанбек түзгөн. Анан ошол эме компаниянын балдары келип, жок ал мындай андай деп бизге үйрөтүп баштады да. Анан аларга негизи ыраазычылык билгизем, көп нерселерди үйрөттү. Анан бул халал нерсени дагы улантыш керек экен да. Себеби алар баягы кээ бир учурларда келип текшерип кетет да. Анан бул жерде мен баягы өзүм намаз окуган үчүн балдардан катуу талап кылам. Эгер халал эмес болсо продукты, андан көрө токтотуп койгула депчи. Ошол продукт кошулган тамакты токтотуп койгула. Баягы сода болсун деп эле кошо бербей. Себеби бул баягы сүткө суу кошкондой эле болуп атат да. Тиги бирок негизинен малдын эти силердики. Ооба. Малдын. Бизде эми бул бир эле эт халал болсо эле баардыгы халал болбойт экен да. Бул жерде көп сырлар бар. Биз колдонгон көптөгөн продуктылар бар. Ошолордун ар бирин составтарын карап чыгышат. Анан ар биринен ошол халал индустрия өзү текшерип, анан кээ бир шек күмөндүүлөрдү токтотуп ушундай кылат да. Кээ бирки жанагы продукттун арт жагын карасаң мындай жазуулар бар атайын. Ошол жерде тиги чочконун эти же бир ушу курамы барбы жокпу, кээ биркилерге кошулмаларга кошулуп ийет. Ошодон бери карайсыңар. Ооба. Мага көп суроо беришет баягы жакындарым. Бойкот кылып коланы алып салбайсыңарбы депчи. Бизде кола сатылат да. Анан кийин азыр биз план койдук буга. Буюрса сразу алып сала албайт экенбиз. Себеби буга альтернатива башка бир суусундуктарды табыш керек ордуна. Азыр биз компот кошуп баштадык. Андан тышкары ушундай газированный башка сууларды азыр издеп атабыз. Ордуна койгонгочу. Анан буюрса ушул тез арада алынат деп айта албайм, бирок мындай 1 жылдын ичинде буюрса коланы алып сала алатабыз да. Бирок эми мындай карасаң, аны силер мажбурлабайсыңар да. Ыктыярдын маселеси да. Ал жагы бар. Ыктыяр. Анан башка деле суусундуктарды алып ичкенге болот дегендейчи. Бирок бизнестин өзүнүн жолу бар. Анан ошентип бизнес жагын биз сөз кылып атпайбызбы? Масахира ушул суши түйүндөрүн ачууда, ошону ачканга чейин мындай жеке ошонун негиздөөчүсү катары сизде мындай бир визуалдуу бир план болдубу? Менде мынча акча болуш керек экен буга. Бишкектин кайсы жери өтүмдүү? Моңол көчөнүн кесилиши, Исановдо, же Разаковдо, же тиги Байтык Баатырда деп план түзүп, анан ал жерге ошол имараттар интерьери мындай болот. Мондой эмеректерди алабыз. Менин ушул компаниямдын түсү эң белгиси мындай сары же жашыл болот. Ага мондай брендти коебуз деп негиздөөчүдө алгачкы мындай нерсе сизде пайда болуш керек да негизи мен түшүнгөнүм боюнча. Ошону кандай эсептедиңиз? Ошол жагынан кененирээк эле айтып берсеңиз да. Бизде ошол Масахира деген атты коюп атканда биз мындай кылдык да. Баягы 3-4 адам чогулуп эле ошол жерде иштеген шеф-повар, администратор, SMM, Инстаграмды карагандар. Ошол чогулуп эле 10 чакты атты жазып эле кагаздарга. Анан жанагы шапкеге салып аралаштырып эле анан бирөөсүн алып чыгып ошону эле коюп саламыз да. Себеби мен баягы бир нерсени билчүмүн да. Бул ат өзүн өзү сатпайт да. Анан иштеген адамдар компания иштемейинче аттын айынан Миң укмуш ат койсоң деле миң укмуш болсо деле болбойт да. Анан ага көп ойлонуп отурбай эле коюп эле кетип калдык да. Анан белки дагы көп нерселер бар. Дизайн, кайсы жерлерге ачыш керек, кандай точкаларга ачыш керек. Ал боюнча азыркыга чейин эле тажрыйба кылып келатабыз да. Мисалы ошол 2022 биз баягы олутту иштеп баштадык да. Азыр 3-4 жыл болду. Чындап олутту иштегенибизге 3-4 жылдын ичинде биз 5 точка жаптык да. Азыр эгер баардыгы иштеп атканда 15 точка болмок. Бирок азыр 10 точкабыз бар да. Бишкекте. Анан ушул жерден мен бир нерсени байкадым. Өтө эле мындай баягы өзүмдү мындай кыйын сезбей каласың да.
себеби баягы каталарды кетире бересиң. Анан кээ бир каталарды биз кайталап кетирдик да. Туура эмес жерлерге ачып алып, же туура эмес дизайн кылып алып, же туура эмес баягы көп нерселер бар да. Анан бир чечимге келдим, ошо баягы өзүм негизи эле мындай акыл азыраак экен депчи. Канчалык бир нерсени үйрөнгөн сайын өзүмдүн эчтеке билбегенимди түшүндүм деген жана философтун айтканы барга. Андан соң билген сайын каталарды кетирген сайын ошо өзүңдүн акылың аз экенин түшүнүп баштайт экен. Негизи ушу кыргыздын канында мындай кыргыз бизнес кыла албайт. Бунун наркы табиятынан болуш керек бул нерсе. Мисалы үчүн өзбектерде бар, тажиктерде бар, башкаларда бар деген бул нерсе көрсө туура эмес бекен ошондо? Изденсе, аракет кылса, бардык нерсенин жолун тапса болобу экен ошондо? Болот. Анан да бир нерсе бар. Мисалы 2023-жылы менде 3 точка бар болчу. 2022-де жана 1 точка болсо, 2023-тө дагы 2 кошумча 2 точка ачтык да. Анан башчы катары менде дагы бир кыйынчылык пайда болду. Бул башкаруу боюнча, команда топтоо боюнча. Анан өзүм баягы иштеп калдым да. Себеби башкарганды билбейм. Мурун мисалы бизнес баштоо, бизнес тандоо, инвестиция, финансовая грамотность деген ал баягы жеке адам өзүнө тиешелүү экен да. Компания ачкандан кийин аны башкаруу, аны көбөйтүү деген бул такыр башка нерсе экен да. Команда топтоо деген нерселерчи. Булар аябай таң калыштуу нерсе экен. Анан 2023-жылы мен дагы бир эме болдум, баягы кыйналдым. Анан кайра эле баягы окуш керек экенин сездим да. Окуш керек экен деп дагы эле баягы интернеттен карап отуруп эмне кылыш керек деп отуруп, анан алматылык компания бар экен, Venture Capital деп, ошол жака окуп келдим. 3 ай онлайн болду, анан 2 жума офлайн болду. Ал жактан ошо управление боюнча, башкаруу боюнча. Анан команда топтоо, командага алуу, жумушка алуу боюнча. Ошону алгандан кийин 1 жылдын ичинде биз 3 точка болчу. Окуп келгенден кийин 1 жылдын ичинде 3 точканы 10 точка кылдык да. Ал жака демек бул мисалы бир нерсе бар да. Эгер сен баягы базарда отурабыз да көбүнчө, биз тордо, Ош базар, же болбосо баягы мал базарлары бар, көп базарларда аябай көп го элде. Сатуучулар, мен өзүм деле базарда отургам да. Ал жакта окубай эле акча тапса болот. Тапкан акчаңа үй алып, машина алып, чет мамлекеттерге чыкса болот. Бирок чоң компания түзөм десең, анда окуш керек да. Окуганда дагы жанагы кээ бирлер бар. YouTube'дан да бекер нерселерди көрүп алып эле мен билем деп чыгат да. Ал YouTube'дагылар алар баягы жөн эле реклама да. Чындап окуганда бул уже 10 миң, 20 миң, 30 миң долларга чейин берип окуш керек да. 50 миң долларга чейин берипчи. Ошондо чыныгы эмелер ачылат да, сырларычы. Жайнак мырза, кезинде сизде мындай кесип тандоо боюнча тиги окуу жайга тапшырсам, анткени мындай юрист болсом, анткени баары юрфакка тапшырып атат. Мындай күч органдары жака кетсем, прокуратурага кетсем, же мына гезиттерди окуп жүрдүм деп атасыз. Саясатчылардай болсом, саясатка кетсем деп бир ушундай нерселер болгонбу? Бир ошону тилеп, мисалы үчүн жогорку окуу жайда бир окудуңузбу? Тилектер болдубу? Ооба, мен баягы Асаба деген гезит бар эле да, Алам дегенде. Ошол кезде баягы Аскар Акаевдин учуру эле президент. Анан баягы ар ким чыгып эле оюна эмне келсе сүйлөй берчү да. Мен өзүм да базарда чоңойгон бала катары ошол оңдош керек, элге жардам бериш керек деп күйгөн учурлар болду. Күйүп жанган учурлар болгон экен да, максимализм менен. Анан университетке да ошон үчүн тапшыргам. Университетке дагы. Анан бирок 4-курска курска келгенде кайсы факультетке тапшырдың? Мен экономфакка тапшырдым. Улуттар университетине, национальный.
Анан 4-курска келгенде мен бир нерсени түшүндүм. Ошол саясат мага болбойт экенинчи. Себеби бул саясатка өзгөчө характер керек экен. Жана айттым го башында, бизнесменге өзүнчө характер керек да. Ошол жанагы кыйынчылыктардан рахат ала турган, баардыгына кайыл болуп жыргап иштей турган. Саясатка кандай критерийлер керек экен? Саясатка бул андан да жогорку бир дух керек да. Себеби жанагы камалып кетиши мүмкүн, өлтүрүп кетиши мүмкүн, же болбосо такыр эле нольго түшүп калышы мүмкүн. Ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Жасабаш керек болгон ишти жасап, бир булганч, кир, бир ыплас нерселерге да кээде аралашыш керек саясат дегендей. Анан ошолорду түшүнүп мен 4-курста университетти таштап салдым. Дипломум жок. Эмнеге диплом албайм? Анткени эгер диплом алсам кайра эле кызыгып кетемби деп ошон үчүн албайм да. Тиги жанагы саясатка, башка жака кызыгып кетпейин деп сиз бизнес жагына эле кеттиңиз. Бизнес жагына. Бизнес сизге кандай критерий менен жакты? Бул бизнес, бул эркиндик, өз алдынчалыкпы же кандай? Бизнесте бул мындай нерсе бар да. Биринчиден ошо сиз айткан нерселер да бар, көп факторлор бар да. Экинчиден менин максатым мындай да. Азыр 2000ден ашык айыл бар да Кыргызстандачы. Ошо 2000ден ашык айылдын ар бир айылына бир пайдалуу бир нерсе кылыш деген максат койгонбуз да. Мисалы көпүрө салып беребизби, же жол салып беребизби, же мектеп салып беребизби, же мечит медресе салып беребизби. Ошондой нерсени кылыш үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн чоң бизнес болуш керек деп, акча түшө турган жер болуш керек. Масштаб башкача боло баштаган турбайбы? Масштаб башкача да. Анан чоң бизнести түзүш үчүн эмне кылыш керек дегенде, бул ошол бизнеске фокус керек. Бир бизнеске бүткүл көңүлүңдү бөлүшүң керек. Башка нерсеге алаксыбаш керек да. Азыр байкасаңыз, мына бизде Бишкекте ошол тамак аш, кафе, ресторандар ушул жаатында атаандашы аябай күч да. Мына мен жакында эле ушул Америкада жашаган, ошол жерде иштеген Бермет Букашева деген айым ушул подкастта сиз отурган жерде отуруп, ошол айтты. Америкада мындай жок дейт. Кааласаң Бишкекте суши бар десең, суши барга киресиң, пицца десең, пицца, кофейня десең, кофейня, түрк ашканасы десең, түрк, Кытай десең, Кытай, кирип алып жана кабиналарга отуруп пало жейм десең, пало, иши кылып жанагы Супарадагы өзүнчө баягы тамак аш сервистери, козу гриль, форель, түр менен. Бул деген аябай чоң атаандаштык да. Атаандаштык бар жерде өнүгүү болот. Анан ошол атаандаштык жагынан кандай силер мындай туруштук берип изденип атасыңар? Себеби улам адам бир жерге киргенде, бир ашканага кирсе, анан көнүмүш болуп, сервиси начар болуп калса, же бир интерьери начар болуп калса, бир палоо жеп аткан жериңде бир төшөктөрү жыттанып, мындай ошол жагын карабай койсо, экинчи киргиң келбейт. Демек атаандашуу, клиентуранын талабы аябай жогору өсүп атат да барган сайын. Ушул жагынан кандай нерселерди айта аласыз? Негизи бул жерде кухнялар бөлүнөт да. Сиз айткандай кофе саткандар өзүнчө бөлүнөт. Анан улуттук ашканалар бар, чайканалар бар. Анан бизге окшогон суши, пицца саткандар бар. Биз ошол суши, пицца жагын тандадык. Анан бул жерде мындай нерсе бар. Конкуренттерди башында эле эске алганбыз да. Эң башында эле эске алганбыз. Мисалы азыр бизде жалпы рынок деп коет, ошо жалпы тамак жегендердин өзүнүн эмеси бар, бюджети бар да. Ошонун биз 20-25% болсо бизге жетет да. Себеби бул тамак аш тармагы өтө кенен болуп, акча көп аябай. Анан кийин бул жерде бизнес ээси болгон түшкөн акчаны кайра сала алабы? Бул биринчи фактор. Экинчи фактор максаты кандай? Масштабный ойлонобу же жеке өзүнүн күнүмдүк чыгашаларын жабуу үчүн гана иштеп атабы? Үчүнчүдөн болсо баягы фокус жана айткандай өзүнүн толук ушул жумушка арнайбы же болбосо бир канча бизнеси барбы?
Анан ошол жерден келип отуруп толук фокус кылган, толук масштабный ойлонгон, анан толук түшкөн акчаларды кайра сала алган компаниялар көпкө кетет да. Алыска барат деген келечеги бар. Катачылыктын, кемчиликтин үстүнөн иштөө жагы сиздерде кандай? Мисалы сиз ошол жердин жоопкерчиликтүү ээси, негиздөөчүсү катары менимче сиз биринчи күйүшүңүз керек, анткени буга сиз кызыктарсыз. Башкалар аткаруучу болушу мүмкүн. Ар биринин өзүнүн функциясы бар, аткара берет, болду, кетет. Максат ошол. А сиздики жалпы стратегияны, келечекти мындан дагы кененирээк кылышым керек деп ойлошуңуз керек. Мындай катачылык болсо 1 айлык, 15 күндүк мындай өзүңүзчө мындай блокнотко же телефонго, смартфонго жазып, мондай жагыбыз аксап атат деп ошо чечүүчү бир 4-5 адам чогулуп, балким кечинде өзүнчө досканы коюп алып, биз могу жагы мындай болуп атат деп ушундай өзүнчө белгилеп алып, эми мындай кылышыбыз керек деген сыяктуу пландарыңар болобу же акча түшсө эле болду, эмнеге акча түшпөй калды, чото азыраак болуп калды дегендей элеби? Пландар бар. Мисалы 2035 жылга чейин ошо 100 точка ачалы деген пландар бар. Яғни 2050 жылга чейин 1000 точка деп план кылганбыз. Анан азыр кечээ күнү мен ошол Кыргызстанда канча точка ачыш керек, бүт район, шаарлардын списогун жазып чыктым. Кайсы жерлерге ачса болот, канчадан ачса болот. Азыр Кыргызстанга азыркы 2025 жылы 50 точка ачса болот да. Анан биз 2035-ке чейин болсо ал убакта ошо 100гө барып калат да. Кыргызстан өнүгүү, элдин саны көбөйөт, экономика өсүп, ошондо отуруп Кыргызстандын өзүндө эле 2035 жылга чейин 100 точка ачса болот да. Эми суши бар десе, мен шаардыктар эле жейт го сушини деп атам. Анан айылдарга дагы ачайын деп атасыңарбы? Айылдарда, региондордо ачса болобу экен? Изилдедиңер? Ооба, изилдедик. Калктын санына жараша да. Мисалы 40 миңден ашкан район болсо, калктын саны 40 миңден ашса, ошол жерге ачса болот да, бир дич. А эгер 80 миң же 100 миңден ашса, экин ачса болот. Ушундай да. Мисалы Бишкекке 25 ачса болот да. Силерде суши сатуу боюнча, суши бизнеси боюнча тажрыйба бар. Мүдүрлүгөндө мүдүрлүп, кайра туруп, мынтсе болот экен, тигинтсе болот экен деген даяр тажрыйба бар да. Анан бирок силер ушуну эле өзүңөр эми ошол бүт Кыргызстандын региондоруна ачып жетишесиңерби, жетишпейсиңерби мен билбейм. Бирок ушунун сырын биз да үйрөнүп алып, биз да ушул баланча регионго, Нарын жака, Талас жака, Ош жака, Баткенге, Жалал Абадка, Чүйдүн бир алыскы региондоруна ачалы дегендер болушу мүмкүн да. Тажрыйбаңардан бөлүшсөңөр, ошону кандай кылсак болот дегендерге эмне деп айта аласыз? Негизи мен баягы личный бренд деп коет го. Инстаграмда баракча ачып, анан бул жака келген себебим дагы ошол, негизги максат ошол да, баягы ушундай ачам дегендерге кеңеш берип, баягы кайрылса болот деген максатта да. Себеби баягы жана башында айткандай, бизнес тандоо, инвестиция, финансовая грамотность, анан кийин управление боюнча, найм боюнча, жумушка алуу боюнча, команда, ошолор боюнча баарын окуп келдик да. Андан тышкары Россияга барып окуп келдик тамак аш боюнча. Андан тышкары 5 жылдык практикалык тажрыйба бар. Бул нерселердин баардыгын баягы башкаларга да пайдалуу болсун деген тажрыйбада да. Кээ бирки коучтар бар, бизнес тренерлер бар. Мындай карасаң өзүнүн бизнеси жок. Бирок мындай кылса болот, андай кылса болот, келсеңер мен силерге үйрөтөм дейт да. Анан бирок өзүнүн бир бизнеси жок. Сиздикин карасам окупсуз, тренерден да окупсуз, турмуштук тажрыйбаңыз да бар экен, гезит да сатыпсыз, китеп да сатыпсыз, башка да кылып көрүпсүз. Бизнести бирде мындай которуп, бирде мындай которуп, ушундай кыйма чийме жолдордо жүрүпсүз, тажрыйбаңыз бар экен. Анан ошол жанагы бизнес тренерден үйрөнгөн нерсеңизди жөн эле үйрөнүп койбостон 3 жыл окупсуз, анан ушул суши бизнесин түптөпсүз, анын реалдуулугу көрүнүп атат, эл сатып алып атат. Анан сиз тажрыйбаңыз бар экен да. Мындай коуч болгонго, мындай кылсаңар мындай болот деп айтканга акыңыз бар экен да. Анан же мен көрбөй атамбы, ошондой
тренерлик да кыласызбы мындай же андай жокпу? Негизи атайын курс кылып окутпайм, себеби убакыт жок. Анан бирок жанагындай бир сеткалар болот. Кээ бир адамдар чын дилден баягы ушул нерсени билип алайын деп келген болсо, мындай бир убакытты белгилеп эле кеңеш бере берем да. Эмне үчүн сурап атам, TikToктон же болсо Instagramдан мен башка бир ушундай жазган комментарийлерди алма-бак боюнча же да башка боюнча бак өстүрүү же да бизнес боюнча Кытайдан товар алып келүү боюнча бири-бирине менин мынча акчам бар, Европага барып иштеп келдим, Орусияга барып иштеп келдим, моунча акчам бар, эми кантсем болот дегендер көп да. Анан ошондойлор бир бизнес баштайт элем деген болсо кандай кеңеш бересиз? Сизге баралы дедик эле, бизге акча түшпөбү ошондо, түшпөйбү деп дароо эле акчанын түшкөнүн ойлошот го. Ошондойлорго эмне дейсиз? Негизи бул аябай мен жанагы башында айткандай көп акчаны салып ойлонбой эле бир бизнес ачып алып анан кайра жаап атышпайбы? Ошолордун көпчүлүгү ушундай мигранттар да. Баягы чет мамлекетте көрүп келген нерсени бул жакта деле болот турбайбы деп кайталай беришет да. Мисалы ошол эле Россия, ошол даже жаныбызда турган Казакстандын кээ бир бизнестери бизге туура келбейт. Мисалы Россия Казакстанда жеткизүү кызматы 85-90% түзөт да. Мисалы мен бир ресторан ачсам, күндө 100 000 сом соода болсо, 85 000, 95 000, 90 000 сому жеткизүүдөн болот. Бизде болсо андай эмес. Бизде болсо 100 000 сом соода болсо, анын 10 000, 20 000 сом эле жеткизүүдөн болот. Калганы залдан болот да. Демек ушул жерден эле анан толук стратегия өзгөрүп кетет. Себеби ошого жараша точка алынат, ошого жараша дизайн болот, ошого жараша команда болот, ошого жараша меню болот. Көптөр болсо баягы ал нерсени эске албай калып атат да. Чоң бизнес же орто бизнес, дең эле бизнес үчүн мындай көп акча керекпи биринчи орунда? Же болбосо жакшы идея, жакшы ойлонулган стратегия керекпи? Ошол стратегия, идея болсо акча өзү табылат дегендейби же кандай? Бул жерде бир нерсени эске алыш керек да. Мисалы биринчи өзүңдүн ресурстарыңды салышың керек. Мисалы бир бизнес болдубу? Эң баштан баштайлы. Биринчи адам өзүн аныктайт, өзүн бизнес кыла алабы, кылса жанагындай кыйынчылыктарга чыдай алабы, Эгер чыдай албаса, мисалы менде бир тажрыйба болгон. Бирөө менен өнөктөш болмокмун. Анан ага бир сунуш айткам. Ал бир күндө ойлоном деп кеткен да. Бир күндө эртесү күнү чачы түшүп баштаптыр да. Эмнеге дегенде ойлонуп, кат ойлонуп кеткен да. Чачы түшүп, анан эртеси күнү айтат, мага чачым түшүп баштады. Мен айттым, жок анда. Болбойт дедим да. Демек, буга өзүнчө характер, өзүнчө чыдамкайлык, адам өзүн анан тобокелчилик. Эгер андай жок болсо, жөн эле коюш керек. Себеби бул бизнес, акча деген бул соолуктан өйдө турбайт да. Бакыттан өйдө турбайт да. Демек, менин акчам бар, ончаны сактап жүрөм. Кантип бизнес баштасам деп сизге кайрыла турган болсо, кайрылгысы келгендер болсо, ал ошо алдыда болчу бир банкротчулук, ысык суукка мындай даяр, моралдык жактан даяр ар нерсеге бир мүдүрүлсө кайра туруп кете турган, андан кийин да мүдүрүлө турган болсо кайра туруп кете турган мындай бир чыйрактар керек экен да. Ооба. Менде баягы кайрылгандар көп да. Мынча акчам бар, кошулайын депчи. Биз кабыл албайбыз да. Себеби бул оюнчук эмес да. Бул оюнчук эмес. Силерден ушул эми силердики туруктуу болуп ишиңер туруктуу болуп кетти да. Анан кийин ошону биз дагы ачалы деп конкреттүү түрдө силер менен сүйлөшүп франшиза ачкандар, ушундайлар барбы мындай? Ооба, бизде 1 жыл мурун өзүбүздө иштеп кеткен
мурун иштеп кеткен бир кыз ачкан. Ал дагы ошол өзүнүн үйүн сатып анан ошо акчасына точка ачты да. Үйүн сатып туруп. Үйүн сатып анан азыр ошо бир жылда актады да өзүнүн салган акчасынчы. Андай ошо бир тажрыйбабыз бар. Башында өзүнчө бир максаттарды койдуңуз да. Ушул суши жагына мындай бир кадам таштаганда. Мындай максат, тигиндей максат, баландай максат деп. Ошол максаттардын баардыгы ишке аштыбы? Же ортосуна келип калдыңыз балким? Дагы кандай мындай кичине максаттар болот, чоң максаттар болот. Кандай бир чоң масштабтуу максаттар бар? Негизи эле балким бул философиялуу да суроо болушу мүмкүн. Максат деген баланча точкага ачуу эмес, бул жашоодогу максатым мен. Ушундай инсан болуп келгенден кийин адам мага ушундай жөндөн, Аллах мага ушундай жөндөн бергенден кийин менин негизи эле жашоодогу максатым моундай дегенчи. Жана намаз окуйм деп атабыз. Намазды жөн эле мындай жөн эле окубайсыз да, бир максат менен окуйсуз. Деги эле жашоодогу максатыңыз, бизнести кошуп, башка нерселерди кошуп, адамдарга болгон мамилеңизди кошуп, башка кичинекей максаттарыңызды кошуп айтканда, эң чоң миссияңыз, максатыңыз эмне? Ошону өзүңүз түшүнө алдыңызбы? Ооба. Негизи башында 90-жылдары баягы ачкачылыктан, жокчулуктан, анан бирөөнүн көзүн карап калуудан качтык да. Ошол мотивация болду да. Кийин бир учурлар болду, баягы бардыгы бар. Анан баягы жашоодогу максатыңды жоготкон учурлар болду. Андай учурлардан да өттүк да. Анан бирок баары бир эле баягы ичтен бир туйгу жаткызбай, баягы башында айттым да, пытка болупчу мындай. Эс алсаң деле эс ала албайсың, жатсаң деле баягы рахат ала албайсың. Жан дүйнө кыйнала берет да, Анан жогорку эмеге барып келдим, умрага. Ошол жерде жанагы таваф кылып айланып жүргөндө жанагы максаттар пайда болду да. Кыргызстанда бүткүл айылдарга пайдалуу бир иш кылып кетиш. Анан масштабтуу план. Анан ошол мага экинчи мотивация болду. Азыр мисалы эртең менен күндө 6-да турам. Анан кийин ошо 6-да туруп иштеген себеби ошол максат да. Максат көпчүлүккө хадисте айтылгандай, башкаларга адамдын эң жакшысы башкаларга пайдалуу болгону дейт го. Исламдын негизги ошо жолдорун жашооңузга аралаштырып жашаган адам экенсиз, мен түшүнгөнүм боюнча. Анан өзүңүз билесиз, бул канчалык көп киреше болгон сайын канчалык берсең, ошончолук аласың деген бар. Кайрымдуулук деген бар, мындай зекет деген бар. Элге көрсөтпөй берчү жардамдар деген бар. Ошол жагында кошо ала жүрөсүңөрбү силер? Ооба, бул башында эле болгон. Мисалы ошо жанагы 2015-14-жылдардан башталган. Баягы тапкан жарым бериш деген ошол башталган да. Кайрымдуулук кылып турасыңар. Кандай атайын карлар үйүнөбү же бир атайын өзүнчө бир силерге бир жазылган бир тизме барбы же капыл-тапыл келип калганда кайырчылар анылуу сурап келгенде мындай берип турасыңарбы же кандай кыласыңар? Системалуу түрдө кыласыңарбы? Азыркы учурда биз көбүнчө медреседе окугандарга жардам беребиз да. Себеби неге медресе дегенде ал жерде берип атканда толук ишеним болот да. Ошо бирөөлөрдүн илим алганына жардам болуп атат депчи. Ал илим алып чыкса дагы көптөгөн адамдарга жардам болот да. Негизи баягы мындай нерсе бар экен. Негизги түпкү нерсени караш керек экен да. Мисалы бирөө ажырашып кетип кыйналып атса, же болбосо бирөө таштап кетип, же болбосо бирөө көчөдө калып, эми ар кандай тагдырлар бар да. Ошонун түбү эмнеден келип чыкты дегенде көпчүлүгү баягы ыймансыздыктан келип чыгат да. Көпчүлүк проблемаларчы.
Демек кайка көбүрөөк көңүл бөлүш керек дегенде ошо ыйман жагына көңүл бөлүш керек депчи. Башкалардын ыйманына көбүрөөк салым болсун депчи. Ошо ал эгер ыйман болуп калса, ал берки проблемалар чечилет да. Көп акча кармаган адамдар, ошол эле ошого контрасттуу кедейген багалдар деген бар. Анан исламда болсо кээ бирки мындай түшүнүктүү адамдар бар. Дүйнөгө берилбейли, байлыкка берилбейли, акыретти ойлойлу деп эле анан мешитке эле такай каттагандар бар. Бирок бул жактагы бала чака, дүйнө маселелери өтө эле такыр эле калып калган, аялына, бала чакасына көңүл бурган. Ошон кээ бирки аалымдар айтат, балансты сактагыла, акыретиңерди да ойлогула, байлыгыңарды да кошо ойлонгула. Кедей мусулманга караганда бай мусулман жакшыраак дегендейчи, себеби мүмкүнчүлүгү көбүрөөк дейт. Ошол байлык, кембагалдык, ислам ушуну бир эске алып кандай бир кеңеш насаат айта аласыз? Байыган бул күнөө эмеспи? Жок, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Кытайда болсо да барып илим алгыла деп атпайбы? Бул деген нерсе мисалы биз деген ыйман тууралуу, акырет тууралуу аалымдардан алып атпайбызбы? Билим алып атабыз да. Бул дүйнөнүн сырларын билиш үчүн дагы биз ошол баягы бул дүйнөнү кыйраткандардан билим алсак жакшы болот да. Ошол эле жана капитализм өлкөлөрүнөн, алар бизнести кандай жүргүзөт, алар келишимдерди кандай түзөт, алар кантип башкарат, алар кантип өнүктүрөт, алар кантип 100 жылдык компанияларды түзөт, мисалы, алар кантип инвестиция кылат, көп да. Ал жерде сен ал деле өзүнчө илим да. Жайнак мырза, эми мен негизи берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Бирок сиз менен маектешүү мага кызык болду. Анткени чыныгы турмуштуу баштан өткөргөндөрүңүздү айтканыңыз, анткени ушул капиталисттик, рыноктук коомдо кантип акча табыш керек, аны кантип сарпташ керек, бул мен үчүн да маанилүү. Мен мына журналистмин, бирок мага акча керек, кантип табышым керек, аны эмне кылышым керек, бул журналистиканы кантип бизнеске айлантышым керек, бул мен үчүн да маанилүү да. Ошон үчүн мен өзүнчө да мындай подкасттан сырткары мен анча сизден сабак алышым керек экен, ачык айтып коеюн. Эми бирок баягы сиз ойлорду айтып атканда айрым ойлоруңуз чачырап кетиши мүмкүн, мен суроо берип атып бөлүп ийишим мүмкүн. Жыйынтыктоочу бир сөз иретинде сизге бир кезек берсем, анан жыйынтыктап подкастты жыйынтыктасак. Эми жыйынтыктаганда биринчиден бул ар дайым окуу, себеби азыр баягы адамдын көңүлүн бура турган нерселер аябай көбөйүп кетти да. Адам өзүнүн максатын жоготуп коет да, оңой элечи. Эгер максаты болбосо анда максат коюуга оюна да келбейт да. Себеби азыр ушунчалык азгыра турган нерселер, көңүлдү бөлө турган нерселер аябай көбөйдү. Жасалма интеллект, интернет, гаджеттер, чачырап, YouTube эмне деген ошол айтып атасыз да. Анан ошол нерселерден колдон келишинче азайтып, анан жеке өзүнө максат коюш. Биринчиден, экинчиден болсо бул туруктуулук да. Себеби баягы тез азыр мындай болуп калды. Мисалы биздин мен эсимде бар, ата энелерибиз 60-ка, 50-60-ка чыкканда бир үй салып, анан ошо үй там той берип, азыр болсо мисалы 20-30-ка чыкканда эле же 20-га чыкканда эле баарына жеткизибиз келип, анан ошонун айынан ар кайсы жака жулунуп баягы кутурган иттей болупчу. Бирок өзүнүн ички билимине, ички жөндөмүнө карабай, жөн эле баягы сырттан эле оңой нерсени таба калыш. Ошол нерселер бат эле байып кетиш. Бат эле. Бул нерселер токтотуш керек, себеби эң негизги биз башка жаныбарлардан айырмабыз. Бул биздин акылыбыз да, аң сезим. Ошол акыл, аң сезимге көбүрөөк көңүл бөлүш керек да. Көбүрөөк окуп, ички билим, ички тажрыйбаларды көбөйтүп, анан ал өзүнүн убагында өзүнүн түшүмүн берет да. Чоң рахмат. Жайнак мырза, атайын убакыт бөлүп келип, биз экөөбүз бул студияда отуруп алып экөөбүз эле ушундай сүйлөшүп аткандай болгонубуз менен
бизде азыр канчалаган катталуучулар, көрүүчүлөр көрүп өзүнө жашоосуна сабак алды, бир пайдалуу иш кылдык, пайдалуу сөздөрдү сүйлөдүк деп ойлойм. Ишиңизде, ушул бизнес ишиңизде, жеке жашооңузда, үй бүлөңүздө тынчылык болсун, жашооңузга жараткан береке берсин, жараткан өзү сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Чоң рахмат. Сизге да Алла ыраазы болсун.